Анан Кубат Алчевич, мен жөнөкөй эле бир азыр отуруп эсебин чыгардым да. Менде бир сунуш бар. 6 жылдан бери мына жүдөп кыйналып келатабыз түзөлбөй. Ошол 2,5 миллиард сомго 2,5 миң сотрудник ГАИ алсаңар болот экен. 10 миң сомдон эгерде айлык берсеңиздер, ошол акчага 2,5 миң сотрудник ГАИ иштейт. 2,5 миң сотрудник ГАИге күнүмдүк план. Ошол нарушенияларды выявлять этесиң, 2 миң сом бюджетке түшүрбөсөң, жумуштан кетесиң десеңиз, 2 миң сомду таап келет, нарушенияларды таап. Ошондо 2,5 миң ГАИ 2 миң сомдон тапшырганына күнүнө 5 миллион тапшырат экен. Ал эми 2,5 миллиард сомду 60 айга бөлүп, андан кийин 30 күнгө бөлсөңүздөр, күнүнө 1 миллион 700 миң болот экен. Ошол эле жол менен барбайсыздарбы? Элестеткиле, 2,5 миңге сотрудник ГАИлерди көбөйтсөңүздөр, бүт жерде көзөмөл болот. Аларга планды койгула, и все. Эгерде биз бул проектти ишке ашыра албасак деп атам. Анан кийин мага өтө кызыктыргандыгы, ушул проект эгерде ишке аша турган болсо, биздин элибизге коопсуздук жагынан, Полиния, МВД кандай бир жардам болот? Мен бая сурадым, 7 нарушение. Кызылга өтүп кеткен болсо, обгон болсо, тротуарга жүрүп койсо деген. А элге кандай коопсуздук болот? Же бир гана эле ушул жолду эле карап отурабызбы? Себеби башка мамлекеттерде бүткүл жерде ошол камераларда мүмкүнчүлүгү чоң. Нарушенияларды, кылмыш жасалып калса, административдик нарушениялар болсо, бүт регистрация кылат. Единый базага түшөт. Ошолорчу. Анан кийин мына комиссиянын ишмердүүлүгү боюнча мен бая айтып кеттим. Госкомитет чечим кабыл алып атат. Жакшыбы, жаманбы, ал башка маселе. Комиссия аны чечимди жокко чыгарып коюп атат. Кайра эле сот карап туруп, комиссиянын чечими туура эмес, Госкомитеттин чечими туура деп атат. Эми урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, бардыңыздар бир жерде отурасыздар. Ошол жерде экономика министрлигинин өкүлдөрү бар экен, финансы министрлигинин өкүлдөрү бар экен. Эми ошону кантип эле бир үй бүлөдө бир өкмөттө иштеп туруп эле анан эки чечим чыгарганыга мени ошол ойлонтуруп атат да. Ошону Кубатбек Алчевич бир карап койсоңуздар. Анан мына жобону кабыл алып атканда ошол жерде так көрсөтүлүп турат. 3төн 1 ким болуш керек, дагы кандай ким болуш керек. Ал жерде болгону бир эле юрист бар экен, калганы мондой частный жеке немеден келгендер экен, журналисттер бар экен. Рахмат.